Ассалому алейкум. Силерге Кудайдын батасы тийсин, кымбаттуу достор. Микрофондо Кемелбек Жуманазаров, Аман Алдеев жана Гүлайым Жаманкулова. Силер биздин толкунга кошулуп, биздин берүүнү күтүп олтурсаңар керек. Биз буга өтө кубанычтуубуз. Биздин саламыбызды жана ыраазычылыгыбызды кабыл алыңыздар. Силер албетте биздин бүгүнкү берүүбүз эмне тууралуу болорун билгиңер келсе керек. Биз Балдар дүйнөсү өспүрүм аттуу программабызды улантабыз. Бүгүнкү биздин берүүбүз кыздарга арналат жана аңгемебиздин темасы төмөндөгүдөй. Ар бир өспүрүм кыз эмнени билиши зарыл. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө биз жаңы рухий ой толгообузду сиздерге сунуш кылабыз. Бул рубриканы биз жалгыз гана Кудай жан дүйнөгө тынчтык берет деп атадык. Бул рубриканын астында сиздерге сунуш кылынган темалар дин чөйрөсүндө абдан актуалдуу жана көңүл коюп уккан адамдар көп суроолорго жооп табат. Мисалы момундай суроолорго: биринчиден, имандуулардын ичинен кимиси Алла Таалага анык берилген? Экинчиден, Инжилде эмнелер бурмаланып калган? Же эч бурмалоолор жокпу? Бул жөнүндө асыл Куран эмне деп айтат? Үчүнчүдөн, Алланын уулу барбы? Муну кандай түшүнсө болот? Төртүнчүдөн, Курман айттын чыныгы, маңызы эмнеде? Бул суроолорго жооп бериш үчүн биз Кудайдын ыйык китептери Торат, Забур, Инжил, Куран араб тилинен котормосун пайдаланабыз жана белгилүү исламчылардын пикирин колдонобуз. Ушул ой толгоолорго биз 13 радио берүүлөрүбүздү арнадык. Радио берүүлөрдү даярдоодо Куранды изилдөөчү, белгилүү окумуштуу Абдрахим Аль-Руминин эмгектери пайдаланылды. Ишенимди, ыйманды таза сактап, ыйык жазуулардан жооп издеген ар бир адамга Кудай өзүнүн батасын берсин. Кечиңиздер куунак болсун. Урматтуу биздин угуучулар, эми биздин программаларды Рутуб кызматынан уга аласыңар. Ага өтүү үчүн видеонун астындагы шилтеме менен же болбосо экранда көрүнүп турган кодду сканировать этип кирсеңер болот. Сураныч жазылгыла жана жакындарыңар менен бөлүшкүлө. Алтын кызым, сен канчадасың? 12 же 13 же балким улуураксыңбы? Сенин турмушуңда жаңы мезгил башталды. Аны жыныстык жактан жетилүү мезгили деп айтышат. Ушул мезгилде балалыктан жаштык куракка өтөсүң. Сен өзүң деле денеңде болуп жаткан өзгөрүүлөрдү байкасаң керек. Эгерде сени организмдеги болуп жаткан өзгөрүүлөрдүн бири тынчсыздандырса, бизге кат жаз. Биз сенин суроолоруңдун баарына жооп берүүгө аракет кылабыз. Ал эми азыр экөөбүз аялдык касиет жөнүндө сүйлөшөлү. Албетте сен бул аялдык касиет деген сөздү уксаң керек. Бул сөз сага түшүнүктүү эле көрүнөт. Ошондой болсо да, аялдык касиеттин негизи эмнелерден турарына токтоло кетели. Биз кыздын тышкы кебетесинин маанилүү элементи бул келбет экендигин айтып кеткенбиз. Бул жерден
туура басык тууралуу да айта кетиш керек. Туура басык адамды мүнөздөочү маанилүү өзгөчөлүк экендигин эсиңден чыгарба. Кыз кишинин арыштап же суроктоп желип басышы жарабайт. Кыз кишиге келишимдүү басыгы ылайык. Башкача айтканда, ашыкча кыймыл ага жарашпайт. Аялдык касиет назиктикти, жумшактыкты, кыймылдын келишимдүү болушун талап кылат. Катуу сүйлөп же катуу күлүү жакшы эмес. Өзүн мындай ыгы жок эркин кармоо, башка сөз менен айтканда, кылжактаган жүрүш туруш эч кимге жарашпайт. Аялдык касиет өтө кеңири түшүнүк жана негизин айтканда экөөбүздүн мындан ары сүйлөшө турган нерсебиз. Аны менен тыгыз байланыштуу болот. Бүгүнкү күндө көп эле кыздар тамеки тартышат. Эгерде сен тамеки тартуудан болгон зыян сенден өтө алыс же сага тийбей өтүп кетет деп ойлосоң, жаңылышасың. Тамеки тарткан кызды жакшылап карап, байкап көрчү. Анын бетинин, терисинин түсүнө, манжаларына, тиштерине, үнүнө жакшылап карап көрчү. Кээ бирөөлөр сигарет кызга көркөмдүк берет деп эсептешет. Тескерисинче ал кызды адепсиз кылып көргөзөт. Тамеки тартуудан сенин ден соолугуңа азыркы тийгизилген зыян кийин сен эне болгондо болочоктогу төрөлө турган балаңа да зыян келтирерин түшүнүп коюу өтө маанилүү. Мына ушулардын баарын жакшылап ойлоп көр алтын кызым. Акылыңа келип, тамекиден алыс бол. Жаштар үчүн алкоголь өтө коркунучтуу. Өзгөчө кыздар үчүн, анткени алардын организми өсүү мезгилинде алкоголдук жана наркотиктин таасирине оңой эле дуушар болот. Алкоголь токумга тез таасирин тийгизет. Муну илгертиден эле билишчү. Биз сүйүү тууралуу көп эле сүйлөштүк. Бирок менин сага гана айта турган сөзүм бар кызым. Сүйүүнү билдире турган көп эле нерселер бар. Бул назик көз караш, колду кысуу жана өбүү. Бул сүйүктүү адамың жарыңда туруу кубанычы. Сүйгөндөрүнө гүл беришет, аны менен жолугууга ашыгышат. Бирок сүйүүнү дене жакындыгынан гана көргөн жигиттер бар. Алар бир нече жолугуудан кийин эле кызды макул кылууга аракеттенишет. Эгерде кыз жеңил ойлуулук кылып аны чындап сүйбөгөн жигитке ишенип, жакындоого макул болсо, мунун аягы кайгы менен бүтөт. Сенин курагыңда мындай мамилелер абдан коркунучтуу. Сен эне болууга жетиле элек кезиңде эле балалуу болуп калышың мүмкүн. Сенин али адистигиң жок. Сен баланы багып, тарбиялай албайсың. Жыныстык катнашуунун эрте башталышы жагымсыз натыйжаларды алып келиши мүмкүн. Кокусунан бойго бүтүү, жаш кыздардын ден соолугун начарлатат жана турмушта кыйынчылыктарды туудурушу мүмкүн. Мисалы, биринчи баланы бойдон алдыруу, экинчи балалуу болбой калуу коркунучун пайда кылат. Кызды макул кылууга аракет кылган жигит аны чындап сүйбөйт. Ал жөн гана өзүнүн кызыкчылыгын көздөп жатат. Сүйүүсүз болгон байланыш жигиттин да ынданын өчүрөт. Бирок өзгөчө мындан кыздар жабыртатышат. Жыныстык байланышка оңой эле макул болгон кыздар турмуштагы сексуалдык мамилеге жогору маани берип, өзүнө болгон сыйдан ажыраарын турмуш көргөзүүдө. Мындай көз караштагы адамдар көбүнчө үй бүлө курууга жарамсыз жана жалгыз бойдон калышат. Көп учурларда жигиттин басымына баш ийишкен кыздар өз кайгысы менен жалгыз калышат. Ал эми эркектердин арасында оңой жеңишке жеткендигине мактангандар да бар. Өзүңдү сакта. Сенден эч жакка кетпей турган нерсени билүүгө шашылба. Өзүңдү бөөдө сарп кылба, өзүңдү сыйла. Аял заты кылымдар бою мамиленин чегин өзү коюп келгендигин билгин. Тилекке каршы кыздарды бир кечке гана издеген жигиттер да бар. Мындайларга катуу сокку бериш керек. Өзүн сыйлаган кыз өзү менен каалагандай мамиле кылууга жол бербейт жана биринчи таанышкандан кийин эле көп нерсеге макул болбойт. Жазуучу Маркуша
16 жашка чейинки эркектерге деген китебин жазган. Ал бул китепте силерге кыздардын кайсы сапаттары жагат, кайсылары жакпайт деген суроолорго жооп берген 1,5 миң балдардан келген каттарды пайдаланган. Аларга жаккан жана көбүрөөк упайга ээ болгон сапаттардын биринчиси боорукердик, экинчиси токтоолук, анан акыл эс, андан кийин аялдык касиет жана кыйбастык. Ал эми жакпаган сапаттардын биринчиси бейбаштык, экинчиси жеңил ойлуулук, үчүнчүсү тамеки тартуу, анан кыйшактоо, көп сүйлөө жана башкалар. Ушуларды эсиңден чыгарба кызым, өзүңдү сакта. Сен үчүн да үйлөнүү тоюнун салтанаттуу маршы ойногон күн келет. Ал марштын жагымдуу үнү сен үчүн түбөлүккө, бакыттын жана жаздын үнү болуп кала берсин. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Адам ата менен обой эненин тукумдары алардын күнөкөр табиятын анын кесепеттери менен кошо мураска алышкан. Биздин ата бабаларыбыз өздөрүнүн жазыктуу жоосундарынын оорчулугун сезбей калыштыбы? Курандын 7-сүрөсүнүн 22-23 аяттарын карайлы. Алар дарактын мөмөсүнөн ооз тийгенде өздөрүнүн жылаңа чети көрүндү. Алардын жабыш үчүн буактын жалбырагынан кийим жасап кийишти. Ошондо эге мүн салды. Мен силерге бул мөмөдөн жебегиле, шайтан силердин даана душманыңар деп айтпадым беле? Алар мындай жооп берди. О Кудайым, биз өзүбүзгө өзүбүз жаман кылдык. Бизге кечирим бербесең, мээримди төкпөсөң, биздин күнөө өтө эле оор. Сүйүүнүн ордуна коркунуч келди. Адам ата, обой эне Алладан кечирим сурашты, уялышты. Мен дагы күнөө жасап, Алла Таалам көрүп турганын эстегенде уялып кетем. Менин жылаңач денемди бирөө көрүп тургандай ыңгайсыздыкты сезем. Адам ата менен обой эне дагы тунуктук, ыйыктыктан ажырап, жылаңа четин жабууга аракет кылышты. Бирок көсөм көрөсөм эгемдин көзүнөн эч нерсе жашыра албайсыз. Эдемдин жалбырагы Аллага моюн сумбоону жашыра алган жок. Алланын алдында күнөкөр, жылаңач. Себеби Алла анын акылында катылган ойлорду да угуп коет. Ал гана эмес, тоодой албанадал иштеринде күнөөнү жууй албайт. Ыйык Алланын өкүмүн кайтара албайсыз. Курандын 7-сүрөсүнүн 24-25 аятын окуп көрөлү. Кудай айтты: төмөн түшүп, бириңе бирин касташасыңар. Жер силерге паана болуп, мен мөөнөтүн бүт көргөнчө силерге жегенге тамак берет. Жерде жашап, жерде өлөсүңөр да. Кудайдын сурагына жерден көтөрүлөсүңөр. Алла адам ата менен обой эненин чындап өкүнгөнүн көрүп, керемет бир кубулуш аркылуу кечирди. Бул кубулуш көп мезгилдерден бери пайгамбарларды суктандырган. Кынтыксыз козуну союп, анын терисинен Кудай тийлерге кийим жасап кийгизди. Каффаран деген араб сөзү жабуу, кечирүү дегенди билдирет. Алла өз өкүмүн өзгөрткөн жок. Адамдар анын сөзүн өзгөртө албайт. Алланын сөзү өзгөрүлбөйт. Ал анткени жогорку сөз,
Kur'an 10-сүрө 64-аят. Алла адам ата менен обо энеге минтип айтты. Адал менен арамдыкты таануунун мөөнөсүнөн ооз тийгенде өлөсүңөр. Торат Мусанын 1-китеби 2-бап 17-кыр. Кудуреттүү эгемдин акыйкаты өзү айткандай болушун талап кылат. Бирок Алла кечирим берүүнү да каалап турат. Анын сөзүнө дагы бир жолу кайрылалы. 7-сүрө 24-25 аяттар. Жер силерге паана болот. Мен мөөнөтүн бүткөргөнчө силерге жегенге тамак берет. Жерде жашап, жерде өлөсүңөр да. Кудайдын сураагына жерден көтөрүлөсүңөр. Алла кантип бир эле мезгилде акыйкатта кечиримдүү да болуп алат. Торат бул суроого мындай жооп берет. Алла адам ата менен обо энеге териден кийим жасап кийгизди. Торат 1-китеп 3-бап 21-кыр. Алгачкы жубайлар өлүш керек болгон күнү ордуна козуну курмандыкка чалып, ошону менен адамдын күнөөсү жуулду. Эми алар Кудайдан уялып жашынбай эле койсо болот. Себеби тери кийим алардын жылаңа четин жашырып турган. Күнөөсүз жандык күнөөкөрдүн күнөөсү үчүн жанынан айрылды. Козунун өлүмү адамга өмүр берди. Кудай элчилеринин жазуулары Алла тартуулаган ушул жол кечирим алуунун бирден бир жолу экендигин айтышат. Өз күнөөсүнөн жуулуп, эркин деп алгысы келген күнөөкөр Алла Таалам өз мээрими менен бизге тартуулаган улуу белекти кабыл алат. Ушундай жол менен гана биз бейиштен жай табабыз. Кудайдын ушул жолун кабыл албаган адам өзүнүн күнөөлөрүнө батып, акыры өлмөк. Ушул чындыктын эң жөнөкөй маанисине түшүнбөй, көп адамдар адам ата менен обо энеге окшоп, өз күнөөсүн Алладан жашыргысы келет. Башкалар болсо адал иштерди жасап, Алланын көңүлүнө түшүп, келечекте бейишке өз кызматы менен киргиси бар. Бирок бардык пайгамбарлар төмөнкүлөргө үйрөтүшкөн. Жалгыз жараткан Кудай бар. Кутулуунун жалгыз гана жолу бар. Бейишке карай жалгыз жол бар. Аллага карай жалгыз жол бар. Жалгыз ыйман бар. Пайгамбарлардын бири бул чындыкты абдан жакшы түшүнгөн. Асыл Куран аны Алланын досу деп атайт. Куран 4-сүрө 125 аят. Өз жүзүн Кудайга бургандардан ким динди жакшы иликтейт? Жана Ханиф Ибраимдин жолу менен барат. Ханиф бир Кудайга ишенген кул. Ким жасай алат адал иштерди? Чындыгында өкүмдардын досу Ибраим. Кимдир бирөө өзүнүн жакын досунан бир маанилүү нерсени жашырып кое алабы? Албетте жок. Алла жакын досу Ибраимдан эң маанилүү чындыкты, күнөөлүү адамдардын күнөөдөн кутулуу чындыгын жашырган жок. Бир жолу Алла Ибраим пайгамбарга мынтип айтты. Ибраим, сен жакшы көргөн уулуңду алып, Мория жергесине баргының да, мен көрсөткөн тоого алып барып, курмандыкка чалгының. Торат Мусанын 1-китеби 22-бап 2-кыр. Бул текст Мусанын 1-китебинен алынган. Мен сиздерге ушул укмуштуу тарыхты окуп чыгыңыз деп кеңеш берем. Кунт коюп окуганда бул окуя жүрөктү солкулдатат. Кымбаттуу угарман, бул окуянын аягы эмне менен бүттү экен? Асыл Куран жана ыйык Библия кандай жооп беришет? Булар жөнүндө сөз келерки берүүбүздө. Урматтуу угармандар, биз сиздерди ыйык китептерди изилдөө боюнча кызыктуу курстарга чакырабыз. Шилтемелер сыпаттамада бар. Же программанын аягында QR кодун сканерлеңиз. Маалымат үчүн телефондо +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07.
Алла Таалам бул жолдо сиздерге батасын берсин. Asmanda yıldız yandı, törüldü nariste Betlehem şarına, kutkarıcı nar bir candı. Kutkarıp tübölük ömürün bir üçün, atkardı al Kuday sözü. Bizdeki gününü kan menen jеңүүчү тартуулады бизге өзү. Асманда улуу падыша болсо да, төрөлдү жөнөкөй мал сарайга. Адамзат жандары күнөөгө толсо да, Ыйса келди куткарууга. Асманда улуу падыша болсо да, төрөлдү жөнөкөй мал сарайга. Адамзат жандары күнөөгө толсо да, Ыйса келди куткарууга. Кубанып шаттадып жаңырырдайлы, куткарды ал барыбызды. Тирүү белек кылып Ыйсага арнайлы, сүйүү толгон жаныбызды. Кудайдын ырайымы түгөнбөс керемет, ар бирүүгө ырыс келсин. Жүрөктү ачкенин сага да ал берет, куткарылуу берекеси. Асманда улуу падыша болсо да, төрөлдү жөнөкөй мал сарайга. Адамзат жандары күнөөгө толсо да, Ыйса келди куткарууга. Асманда улуу падыша болсо да, төрөлдү жөнөкөй мал сарайга. Адамзат жандары күнөөгө толсо да, Ыйса келди куткарууга. Асманда улуу падыша болсо да, төрөлдү жөнөкөй мал сарайга. Адамзат жандары күнөөгө толсо да, Ыйса келди куткарууга. Асманда улуу падыша болсо да, төрөлдү жөнөкөй мал сарайга. Адамзат жандары күнөөгө толсо да, Ыйса келди куткарууга. Ыйса келди куткарууга. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабыз деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.